Сиздер билесиздерби, кант диабетинин кесепетинен эң биринчи бөйрөк жабыркайт. Эмне үчүн себеби дегенде, эгер сиз каныңыздагы канттын деңгээлин өлчөбөсөңүз, эгер сиздин диагнозуңуз тастыкталган болсо, сиз сөзсүз түрдө дары-дармекти убакты сааты менен жана диетаңызды кармап турушуңуз керек. Себеби дегенде, бөйрөктүн кан тамырлары өтө назик болот. Эгер ашыкча кант болуп калса кандын составында, анда анын иштеши заматта эле бузулат. Ошонун себебинен адамдардын бардыгы гемодиализге туш болушат, өмүр бою колдонушат. Диагнозуңузга кайра диагноз кошулуп, өзүңүздөр кыйналып каласыздар.